Алар тез эле ажайып деп аталган сонун тоолорго жете келишти. Зыяратчылар тоонун боорунан кооз бактарактарды, тунук булактарды, чоң жүзүм зарыгарды көрүштү. Алар кооз гүлдөргө суктанып, таттуу жүзүмдөн даам татып, таза сууга бети колдорун чайып алуу үчүн токтошкон эле. Анан аска золу тоолорго чыгууга жеңил болсун деп эки таяк жасашты. Таяк менен басуу жеңилирээк болчу. Бирок алар баары бир чарчашып, чокууга чыгаардын алдына дагы бир жолу эс алууну чечишти. Алардан алыс эмес жерде койчулар кой жайып жүрүшкөн эле. Машаякчы алардын биринен: "Бул жердин кожоюну ким?" деп сурады. Бул Эммануэлдин жери, деди койчу. Жер башкаруучуга тиешелүү. Койчу жаркылдап сүйлөгөнү менен сүрдүү көрүндү. "Бул жол асман шарына алып барабы?" деп сурады машаякчы. Алып барат. "Жолоочулар үчүн бул жол коркунучтуубу же тынч элеби?" Ар кимге ар кандай. Ким түз жолдон эч жака бурулбаса, коркунучсуз эле. Эгер бурулуп кетсе, анда коркунучтуу. "Бул жерде эс алып алганга болобу?" деп сурады машаякчы. Албетте. Башкаруучу башка жердиктерди тосуп алга деген. Ошондуктан бизде эмне болсо, баарын колдонсоңор болот. Силер биякка кайдан, кантип келгениңерди айтып бергилечи. Зыяратчылар өз саякаттары жөнүндө сөзгө киргенде, башка койчулар да келишип куун койпууга башташты. Жолоочулар аңгемесин аякташканда, койчулар жылмайып, алар менен коштошуп, колдорун кысышып, таанышышып аттарын айтышты. Чындык, негиз, акылмандуулук жана тажрыйба. Анан конокторго тамак берип, суусунун кандырыш үчүн алачыктарын алып жөнүштү. Койчулар эртең менен аларга айланадагы таң каларлык кооздукту көрсөтүштү. Койчулар менен болгон маектен алар көп нерсени үйрөнө алышты. Алар адашуу тоосунда көрүштү. Койчулар көптөгөн жолоочулар да ошол жакка кетип төмөн кулап кетишкендиктери жөнүндө да баяндап беришти. Анан алар Абайлоонун тоосуна барып, алыскы мүрзөдө жүргөн адамдарды көрүштү. Караңгыда жүрүшкөнсүп, ал адамдар мүрзөнүн арасында темтеңдеп, чалынып, тосмонун сыртына чыга албай жатышат. Аларды караңгылык дөөсү сокур кылып салган. Жолоочулар бири-бирин карап калышты. Анан дөө аларды мүрзөгө алып барып таштаган. Эми алар тигинтип сандалып жүрүшөт. Зыяратчылардын аларга боорулору ачып, аз жерден ыйлап жибере жаздашты. Бирок алар эмне болгонун айтып бергенге эрктери жеткен жок. Эртеси койчулар зыяратчыларга андан да коркунучтуу нерсе көрсөтүштү. Бир тоонун боорунда эшик бар болчу. Биринчи койчу эшикти ачып жолоочуларга: "Ичин карагылачы", деди. Башында зыяратчылар көзгө сайса көрүнгүс караңгылыктан эч нерсе көрө алышкан жок. Анан ылдый жакты карап жатып, алардын бүткөн бойлору дүркүрөп кетти. Эшикти ачканда жол башталат экен. Ал эми акырында тагыраак айтканда түбүндө уюлгуган түтүн, от күйүп жаткансыган дагы шуулат. Баарынан коркунучтуусу ошол жактан чыккан жан кейиткен үндөр болчу. Зыяратчылар өң алеттен кетип эшикти жабышты. "Бул эмне?" деди машаякчы үнүн араң чыгарып. Тозок дарбазалары. Тозоктун көп дарбазаларынын бири. Бул жака жалганчылар, жанын акчага саткандар кирет, деди акыл. "Демек, сен ушунча көп бассаң да жолдон бурулуп кетишиң мүмкүн экен да." Бул жерден да, мындан аркы жолдон да ошондой болушу мүмкүн, деди тажрыйба. Зыяратчылар жолго чыгууну каалашып, койчулар аларды жолго узатып келишти. Бирок коштошоордо асман шарынын дарбазасын көрүүнү сунуш кылды. Баары тең макул болушту. Жолоочуларды жарык тоого алып чыгышып, чоң дүрбүнү берип, кайсыл тарапта кароону көрсөтүштү. Алардын колдору калтырап, тээ алыстан көрүнгөн дарбазаны жана элес булас көрүнгөн шооладан жаркыраган жарыкты ажыратышты. Алар асман шарынын дарбазасын көрүп кубат алышты. Коштошоордо койчулар аларга абдан маанилүү бир нече кеңештерди беришти. "Мына силерге карта", деди баардын ичинен эң зиреги акыл. "Кошоматчыдан сактангыла. Арбоочу көркөм жерде уктай көрбөгүлө", деди тажрыйба эскертип. Эң эле акыйкат чындык болсо шыдыр жол жана Кудайдын жетектөөсүн каалады. Зыяратчылар ыраазычылык билдирип ылдый кетишти. Тез эле кичинекей талаага чыгышты. Жол талаанын дал ортосунан кесип өтөт экен. "Жүр, бул жерге токтогонго болбойт. Бир сапар бир киши ушул талаада уктап калып, өлүп кала жаздаган. Анын аты ишеними аз болчу жана ал койчу чындыктын жердеши эле. Ал бул жерде уктап калып, ойгонуп ары жөнөгөндө "Токто, болбосо жаман болот" деген катуу үндү угат. Албетте, дароо эле токтоп бурулганда
3 каракчыны көрөт. Алар ишенбестик, азап жана уят болчу. Алар абдан каардуу көрүнүштү. Ал эми уяттын колунда союл да бар эле. Байкуш ишеними аз турган ордунда катып калды. Акча бер деди, коркунуч кышылдап. Ишеними аз олку солку боло түштү. Ал эми ишенбестик болсо чуркап келип, чөнтөгүнөн бир уч күмүштү суруп чыкты. Ошондо ишеними аз уурлар тоноп жатышат деп кыйкырып жиберди. Бирок уят аны башка бир коюу менен ээсин одара чапты. Ошол учурда бирөөлөрдүн үнү угулуп, каракчыларды чочутуп жиберет. Ал эми ишеними аз болсо жараланып, кан агып жерге жатып калат. Анан ал араңдан зорго эсине келип, бул жерден эптеп чыгыптыр. Бирок эң башкысы, алар ачкычты да, түрмөктү да эмнегедир алышпаптыр. Ошонусуна да шүгүр, деди Үмүт. Ошону айтсаң. Деди машаякчы макул боло. Үмүт ишеними азды жеткен коркук неме экен деп эсептеп койду. Бирок машаякчы ага: Эгер сен ошол эрлерди, алардын башчысы болгон түпсүздүктүн башкаруучусун көрсөң, мынтип соттомок эмессиң, деди. Үмүт бир аз таарына түштү. Бирок досунун туура айтканын түшүнүп, тез эле таарынычы жазылды. Алар талааны басып өтүшүп, эки айрылыш жолго келишти.